Сплин. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Пороха пропах. Улуу Атамекендик соғыс жылдарында Теңиртау жергесінен 19.469 ер азамат өзі қатылған жауға қарсы аттасқан. Алардың 12.000-і ұрыс далаларда құрбан болса, 3.400-і алигіче дайынсыз. Ал эми жетимге кайра кичи мекендерине аман эсен кайтып келишкен. Алардын арасындагы экөө Адвар Чортек жана Дайыр Асанов көрсөткөн эрдиктери жана каарманддар үчүн эң жогорку Советтер Союзунун баатыры наамына арзыган. Бүгүнкү тынчтык үчүн кан жанын аянышпаган мына ушул чоң аталарыбыздын жана аталарыбыздын жаркын элестерине таазим иретиндеги майрамдык иш-чара Тянь-Шань эс алуу паркындагы түбөлүк отко гүл чамбарларды коюу, ошол каардуу согушта шейит кеткендерге Куран окуу сыяктуу жөрөлгөлүнөн башталды. Салт болуп калган ушул көрүнүштөрдөн кийин Өлбөсбок жүрүшүнүн катышуучулары калаанын борбордук аянтын карай бет алышты. Алардын арасындагы Анаркул Калматованын атасы Мукен Калматов алгачкы кармашына 1941-жылы белгилүү Волоколамск шоссесине кирип, кийин жүздөгөн калктуу пункттарды, анын ичинде Ленинградты Хрущевдон чыгарууда жана Европаны бошотууда өзгөчөлөнүү менен Рейхстагда кызыл туу желбирегенде кичим экенине кайткан. Өмүрлүк жолдошу Каакы Калматова орукта эмгектенип, улуу жеңишти жакындатууга бар күч кубатын жумшаган. Ушундай жакшы сөздөрдү айтып папам. Анан согуш болбосун, аман эсен жүргүлө деп, анан азыр эми папашам жок. Апам ошо тылдагыларды байпак түйүп, бош жерде болгон жакшылыктардын баарын көрсөтүп, ушундай жакшы кайтып келди, аман эсен болуп. Кызы сүрөтүн көтөргөн Абдикерим Бактыгулов да улуу Атамекендик согуштун биринчи күнү эле фронтко жөнөгөн. Москваны коргоодо эрдиктин мыкты үлгүсүн көрсөткөн ал бул сапатын 1944-жылы ошондогу Кейсберг, азыркы Калининград шаарында да кайталап, тилекке каршы баатырларча курман болгон. Азыр болсо ошо Калининград шаарында атамдын алтын тамга менен жазылган Кыргызстан боюнча менин атамдын эстелиги коюлду. Эч качан согуш болбосун, тынччылык болсун. Биздин өсүп келаткан балдарыбыз эч качан согушту көрбөсүн. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт демекчи, Нарын регионалдык архив башкармасындагылар улуу жеңиштин 80 жылдыгын урматына буга чейин ачыкка чыкпай жүргөн материалдарды чогултушуп, алардын төлүктүүлүгүн камсыз кылуунун аракетинде. Согушка барып катышып келген чоң аталарыбыздын үйүндө сакталып турган каттары, балким документтери болсо ушул архивдин сактоосун алып, ошону бүгүнкү күндүн талабына ылайык санап бериштүү иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ошол 3 чоң атанын бир 100га чукул каты бар. Бул кан майдандан тылга жазылган, тылдан майданга жазылган каттан экөө бар да. Жогоруда ысымдар аталышкан жана алардын куралдаштары жаратышкан улуу жеңиштин 80 жылдык майрамы Нарында аскер техникалык парады менен коштолду. Анда шаңдуу марш менен өтүшкөн жоокерлер улуу муундагылардын даңазалуу жолдорун улантышып, мекен сакчылыгында бекем турушкандар. Салтанат катарында баратышкандардын кээ бирлери мындан чейрек кылым мурунку Баткен коогалаңында жана жакындагы эле Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышууларда берген анттарына бекем экендиктерин далилдешкен. Демек, акка нарыктан кийинки суунун да агары чын. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын.